Жалпы көк бөрі сүйүүчүлөрүнө ысык көл жергесинен салам айтабыз. Учурда президенттин кубогуна карата көпчүлүк командалар ысык көл жергесинде машыгуу жыйындарын өтүүдө. Ала Мүдүн районунан чыккан жаштардан түзүлгөн Жаш Тилек командасы сиздердин назарыңыздарда. Жаш Тилек командасынын капитаны Нурсултан мырзанын жанында турабыз. Нурсултан мырза, сиздердин командада даярдыктар кандай жүрүп жатат? Эң биринчиден ассаламу алейкум көрөрмандарга. Дайындыгыбыз Кудай буйрса жакшы. Бул балдарды биз 2 жылдан бери эле дайындап келатабыз. 18-ге чыга элек кезден бери эле. Улакка үйрөтүп, спорт залга алып барып, машыктырып. Бул президенттин кубогунун алкагында улак менен ат менен биринчи машыгуубуз. Буга чейин аттарды бастырып, балдар үйдөн машыгып, ушинтип эле дайынданып атканбыз. Буйрса алдыда дагы машыгууларыбыз бар. Азыр ошо биздин жетекчилик тараптан планыбыз бар. Ошол план менен буйрса келатабыз. Жаштар ошол үмүттү актачудайбы? Үмүт тарткан үчүн келдик буйрса. Негизи бул биздин топтун миссиясы ушундай да. Жаш балдарды чогултуп, ошолорго биздин негиздөөчүлөрүбүздүн катарынан Мирлан байке тараптан, Белек байке тараптан эң башкы максат ушу балдарды үйрөтүп, балдарга жол ачып берип, чоң командаларга тартса экен, кыргыз элибиздин намысына жараса экен деген ниет менен, ошол максат менен түптөлгөн да бул команда. Жалаң жаштар. Бул жерде эң эле улуусу менмин азыр. Андан кийинкилер менден 10 жаш, 12 жаш күчүү балдар. Баары тең өзүнүн муунунун арасындагы азыр биздин өрөөндөгү алдыңкы балдарды чогултуп келдик да ушул жерге. Жакшы. Сөзсүз түрдө үмүттөнүп келдик. Үмүтү жок бияка эч ким келбейт го деп ойлойм мен. Баарынын эле максаты, үмүтү бир, жеңиш. Жакшы. Алгачкы машыгуунун жыйынтыгында кандай тыянактарды чыгардыңыздар? Машыгуубуздун тыянагы дайыма эле биздин Белек байкебиз уруша турган баларды урушат, мактай турган баланы мактайт. Ар бир балага өзүнүн ыкмасы болот да, өзүнүн мүнөзүнө жараша. Байкебиз бул жагынан профессионал. Эң мыкты адистердин бири Кыргызстанда. Ошол ар бир баланын мүнөзүнө карап, абалына карап, ар дайым эле жакшы биздики. Анда команданын оюнчулары менен таанышалы. Мен Ниязбеков Айбек, Жаш Тилек командасынын чабуулчу милдетин аткарам. Менин Аргымагым Чаткал. Биз Жаш Тилек командасы 13 күндөн бери ушу ысык көл жергесинде сбор өтүп келе жатабыз. Алда койгон максаттарыбыз өтө жакшы, Кудай буйрса жакшы оюндар көрсөтүүгө аракет кылабыз. Мен Мирлан уулу Батырхан, Жаш Тилек командасынын коргоочусу болом. Минген атым Канжар. Мен Касымов Али, Жаш Тилек командасынын чабуулчусумун. Минген атым Байгашка. Мен Султанбеков Нурсултан, Жаш Тилек командасында коргоочу милдетин аткарам. Минген атым Лас-Вегас. Мен Мерисов Эрмек, Жаш Тилек командасынын коргоочусумун. Минген атым Жаш Тилек. Мен Касымбеков Байыз, Жаш Тилек командасында чабуулчулук милдетин аткарам. Минген атым Майами. Мен Смаров Байбол, Жаш Тилек командасынын коргоочусумун. Минген Аргымагым Кокус. Мен Эфеңгелдиев Амангелди, Жаш Тилек командасынын чабуулчусумун. Минген атым Көкмөнжок. Мен Өмүрбеков Нурбол, Жаш Тилек командасынын коргоочу милдетин аткарам. Минген Аргымагым Статус. Мен Амангазиев Канат, Жаш Тилек командасынын саяпкери болом. Атың ким? Баев. Жаш Тилек командасында эмне кыласың? Бияка папам менен келгем, байкем менен бастырып бияка жүрөм. Ат минип, Айбек байкеме жардам берип жүрөм. Жакшы. Папаң аты ким? Берик Мукаев. Бул Мика байкем болсо ушул команданын негиздеген киши ушул негизичи. Биз ушул райондо кеңешме жүргүзүп, бул балдардын көбүнүн райондо 2-3 айылдын эле балдары булар. Жалаң жаш балдар. 18-ге жаңы толушту. Мика байкем Жаш Тилек жөнүндө өзүңүз айтып берсеңиз. Жаш Тилек кандай негизи эле биз ушу жамаат менен чогулуп, бир 10-15 киши ушу Жаш Тилек деп атын коюп, ушу жаш балдарды чыгарайлы дегенбиз да. Ушу чыгарып атабыз, Кудай буйрса сбордобуз. 29-30-нан баштап ушу көл жергесинде жүрөбүз. Ошо. Ийгилик каалайбыз анда командаңызга. Чоң рахмат.